Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү дине тарбия сабагында Кыргыз элинин эң байыркы оюндарынын бири топташты үйрөнөбүз. Анын эски оюндардан экендигин Манас эпосундагы жыйылып алып жыйырма, топташ чакмак алыңар деген саптарда айгинелеп турат. Оюн ыңгайлуу түз жерде үйдө кийиздин үстүндө ойнолот. Оюнду 5 жаштан 17 жашка чейинки жаштар ойносо болот. Оюнга 2 же 6 оюнчу катыша алат, көбүнчө кыздар. Оюнчулар өздөрүнүн оюнга калыс шайлашат. Калыс оюнчуларды 2 топко бөлөт. Топтун курамында 2 же 3төн оюнчу болот. Ар бир оюнчуга 10 таш берилет. Оюнду калыс таш бекитүү менен баштап берген соң, ташты кайсы оюнчу таап алса, оюнду ошол оюнчу баштайт. Таштын баарын колго алып, жогору карай ыргытабыз дагы, баарын жерге түшүп бирөө калганда, кайра асманга карай ыргытып тутуп алабыз. Эми ушул бир ташты жогору карай ыргытып, экиден ташты утушубуз керек. Уткан ташты колубузга алып, бул жака коюп турабыз. Кийинкисине 2 ташты жогору ыргыткап, колдун үстүнө коебуз жана кийинки ташты утуп алууга жанына таштайбыз. Оюн учурунда ойноп жатып таш утуп жаткан мезгилде, эгер сенин колуң же бир таш жанындагы ташка тийип кетсе, анда сен оюндан жыдыйсың. Азыр менин колумдагы таш бул ташка тийип кетти. Оюн учурунда эгер таш алууга мүмкүнчүлүк жок болсо, ушул топ турган ташты эки колубуздагы 2 таш менен чертип, өзүбүзгө шарт жаратып алсак болот. Оюн учурунда оюнчу таш уткандан кийинки ташты алууга жетпей калып ордунан жылса, анда оюндан жыдыйт. Мында 2 топ уткан таштарын эсептейт. Өздөрүнө тиешелүү болгон таштан ашыкчасы бар болгон болсо, демек ошол топ уткан болот. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Биздин YouTube каналга жазылыңыздар, коңгурочону басып кийинки сабактардан кабардар болуп туруңуздар.